Ачууланганда организмибиз кандай абалда болот? Ачуулануу адамдын ойлонуу жөндөмүнө терс таасир берип, жүрөк, кан тамыр ооруларынын пайда болуу мүмкүндүгүн арттырат. Ачууланганда стресс гормондору чамадан сырткары көп бөлүнгөндүктөн, мээнин эмоцияга жооптуу бөлүгү калыптуу жумуш иштебей, мээнин ойлонууга жооптуу бөлүгүн канга толтурат. Ошондой эле ачууланганда кан тамырлар жыйырылып калат. Жыйынтыгында кан басым көтөрүлүп, жүрөктүн согушу менен дем алуу жай боло түшөт. Бул абал көп кайталана берсе, кан тамырлар эрте картаят, тагыраагы иштөөсү бузулат. Изилдөө боюнча ачуулануу цитокиндин өлчөмүнүн арттырып жиберет. Ошондуктан артрит, кант диабети менен ракты пайда кылышы мүмкүн.